Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму COVID-19 байланыштуу жарыяланган пандемиялык абалды токтотту. Бирок адистер пандемия токтогон менен COVID-19 же вирус жок экендигин билдирбей тургандыгын айтып жатышат. Бул жолку чыгарылышта биз ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Суроолорубузга коомдук саламаттыкты сактоо улуттук институтуна караштуу вирустарды көзөмөлдөө боюнча илимий практикалык борбордун жетекчиси, медицина илимдеринин доктору профессор Зуриден Нурматов жооп берет. Зуриден Шарипович, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму COVID-19 байланыштуу жарыяланган пандемияны токтотту. Бул вирус жок, оору жок, бүттү дегенди билдиреби же кандай? Жок, таптакыр андай эмес. Бул өзүдө айтканда көпчүлүгү бир аз туура эмес түшүнүп калып атат да. COVID-19 деген бул оорунун аты. Ошол COVID-19 бүгүнкү күндө пандемиялык оору эмес дегенди гана билдирди да. Болду, пандемиянын жанакы COVID-19 деген оору дүйнө жүзү боюнча токтоп калды дегенди билдирген жок. Пандемиялык деген бул дегенибиз эмне? Бул дегенибиз ошол COVID-19 оорусу бүткүл баягы пандемия сыяктуу баардык континенттерде бүт эмесиге саламаттык сактоонун көрсөткүчтөрүнө жалпы элге моундай пандемиядагыдай коркунуч туудурбай калды дегенди гана билдирет да. Башка эч нерсени билдирбейт. Ошондуктан бул жерде бир кыйла нерселерди түшүндүрүп коюшубуз керек да. Мисалы үчүн алып карай турган болсок, эмне үчүн ошону моундай токтотту да? Бул пандемиядай болбой калды деген мааниде да, мындай жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө. Мисалы үчүн алып карай турган болсок, мына карагыла, дүйнө жүзү боюнча ошол жалпы эпидемиологиялык ситуацияны карасак, бир 5 жолку чоң эмеси толкуну болду да ошонунчу. Биринчи, экинчи, үчүнчү толкундарда 20 жылдан баштап туруп 22 жылга ошол жылга чейинкилердикиде эң пик болуп аткан учурда 700дөн 900 миңге чейин бир күндө катталып атты. Планета боюнча. Планета боюнча да, дүйнө жүзү боюнча. Ал эми эмеси акыркы эмес, акыркыдан мурдакы эмесинде көтөрүлгөндүгүндө 22 жылы январдан мартка чейин дээрлик ошондой созулуп кетти. Ошондогу эң пик болуп аткан учурда 3,5 миллион, дээрлик 4 миллионго жакын бир күндө катталып атты. Эми бүгүнкү күндө болсо, ошол катталып аткандардын саны 50 миңге чейин эле болуп калды. Мына акыркы күндөрдөгү статистиканы да карап келдим, эместе күнүгө өзгөрүп турат да. 22 миң, 32 миң, 40 миң ушулардын арасында эле моундай катталып калды да, негизинен катталып калганда. Мында карап көрсөңөр, мындай салыштырмалуу караганда, мурдакы баягы толкун болуп аткан учурдага караганда азыр 70 эсеге ылдыйга түштү да. Мындайча айтканда дүйнө жүзү боюнча дегирлик эле ылдыйга түштү. Ошол эле учурда бул жерде биз эми бул оорунун катталганы бардыгы негизинен медициналык мекемелерге келгендерди каттагандан кийин билип ошолордун санын берип атпайбызбы? Өлүм бул тагыраак болот да, эмесиге көрсөткүчтөр боюнча. Өлүм боюнча көрсөткүчтөрүнү алып караганыбызда, биринчи эмеси көтөрүлгөндөгү толкунда болсо, бир күндүн ичиндеги өлүмгө дуушар болгондордун саны 6951 болгон да, дээрлик 7000ге жакын болуп атат да. Экинчи 21 жылкы толкунда 15926 болуп атат. Акыркы 22 жылкы ошо жанагы айтып кеткен январь айдагы омикрон менен чакырылган толкунда болсо 3130 киши каза болуп атат. Бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк статистиканы карасаңар, 200дөн 400дүн аралыгында каза болуп атат да. Булар дагы 30-40 эсеге ылдыйга түштү. Ушунун негизинде көптөн бери эле сөз болуп атат эле, бир комиссия иштейт, ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда. Ошол комиссиялар бардык илимпоздор биригип туруп, моуну эми бул жанакыдай эле пандемиялык абалда эмес деп туруп, пандемия эмес деп жарыялады да. Бирок бул коронавирус оорусу күндө эле катталып атат. Азыр деле айтып кетпедимби эмесиникиге 50 миңге чейин күндө катталып атат, дагы эле ошондой болуп атат да. Ошонун үчүн биз дагы эле бул боюнча адамдар туура түшүнүш керек. Мурдакыдай жок болуп калган жок, деги эле эмесиге мындан ары дагы бул каттала берет. Ошол эми тарых болуп калды да. Мондай алып караганыбызда биринчи башталганда бизде 17-18 марттарда 2020 жылы башталды эле, баягы
зияратқа барған, Саудовский Аравияға зияратқа барғандардың арасында болды. Андан кейін негізінен бізде тарқалғандары бұл бізде Россиядағы баяғы емгек мигранттары көп болды. Ошолар көп келіп біздікілен ошолардан болуп атты. Андан башка Европадан келген башкаларынан ушулардан көп болды да. Кытайдан түздөн-түз бизге мындайча алып караганда биз карап турдук да, анда көзөмөлгө алып турдук. Ал убакта Кытайдан түздөн-түз кирип таркалганы болгон жок да, өтө көп болуп кетти. Эми ошондо биздикинде эмне болду? Биринчи толкун болгондо, кийин эле bizde 18'lerinde kattалса, 22'sinde эле өзгөчө кырдаалды эмес мамлекет бизден жарыялады. Андан кийин эле 24'ünde өзгөчө абалды киргизди. Мындайча айтканда баягы коменданттык сааттарды киргизди, башкаларды бүт мекемелерди бардыгыны эмеге офлайнга иштегенге эмесиге кетиришти. Бирок биздеги абал ал мындай болуп калды да, майдын 11'lerinden баштап кээ бир мекемелерди сөзсүз түрдө ачышыбыз керек. Себеби чоң магазиндер, элдер продукт алыш керек, тамактаныш керек. Ошентип этап-этабы менен кээ бир мекемелерди ачып бардык. Серовна биз толук бойдон баягы Кытайдагыдай жаба албадык. Себеби Кытайда аларда өтө катуу жапкан. Үйүнө койгон, үйүнө продукттаны алып келет. Эшикке чыкканда дагы, продукттаны алганда дагы ошо үйдөн бир кишини белгилеп койгон. Ошол киши гана чыгып алып келет да. Ушунчалык каттуу эмелерге режимдер сактады да. Ошо режим булар менен бири бул ооруда, жугуштуу ооруда азыр көпчүлүк эле билип калды да. Негизинен ошо контакт болгондо жугат, ал аркылуу жугуп атты. Андан кийин кол аркылуу аны дагы жууп, тазалап ошондой болуп турду. Ошолор аркылуу жугуп атты да. Ошондо биздикинде карап көргүлө башында бир көтөрүлүп алды дагы эле, кайра өзгөчө абалды киргизгенден кийин ал ылдыйга кетти. Кайра коюп жибергенибизде айласыздан коюп жибердик да биздикиндечи. Анан июль айында өтө көп катталды да. Июль айында өтө көп катталды дагы. Ошондо элдин арасында баягы кара июлда деп калды да. Ошо кара июль болгондо ошол учурда биз ошол эң толкунду мындайча алганыбызда июнь айынын экинчи жарымынан баштап августтун жарымына чейин ушул биринчи толкун болду. Ошол учурда элестеткиле 40.291 учур катталды да. 40.291. Бул дегенибиз эмне? Бул дегенибиз бизде бардыгы болуп, могу стационарларда жаткыза турган койкаларыбыздын саны 26.560 эле болчу да. Кыргызстан боюнча. Көрбөйсүңөрбү, каяка жаткырабыз аны? Жаткырганга жер жок, аны караганга дагы адамдар жетишпей калды да. Караганга дагы себеби эмесиге врачтар өздөрү дагы ооруп калды, көпчүлүк ошондой болду дагы. Ошол учурда анан элге чындыгы да жетти. Biz эгерде ошо врачтардын айтканын, республикалык штабтын айтканын жасасак, бул оору менен оорубайт экенбиз деп өтө көп адамдар каза болуп кетти. Ошонун арасында эле биздин досторубуз кетти, канча медиктер кетти. Көп элге чын жүрөктөн мен кызмат кылам деп жүргөн көрүнүктүү адамдардын дагы көпчүлүгү кетип калды. Бардыгына эми бир мондай арты кайрылуу болсун деп коелу. Ушундайчалык көп адамдар кетип калды. Ошондо элдер өз көзү менен көрүп туруп, ишенди дагы бардыгы эч ким маска тагынбаган адам калбады. Бардыгы маска тагынат, үйдөн келсе колуну жууйт, барып туруп көчөдөгү баягыда тамак аш сата турган жерлер калган жок, тартип сакталбай сата турган жерлерчи таптакыр. Ошонун негизиде июлдан кийин биз ал убакта вакцинация да жасаган эмеспиз. Кескин түрдө ылдыйга кетти. Ооручу кескин түрдө ылдыйга кетти. Кайра эле бир 2 айдын ичинде биз аны унутуп койдук да. Август болсо, сентябрь, октябрда уже кайрадан кескин көтөрүлө баштады. Себеби элдер мына оору токтоду окшойт деп элестетип алды. Анын үстүндө бая туура эмес маалыматтар да көп кетип калды ошол учурдачы. Фейковый материалдар кетип калды дагы, бул калп эле экен дегендей. Эл анан биздин баягы салттар бар, тойлорду дагы баштай баштадык да. Той дегенибиз эмне болуп атат? Той дегенибиз бул ал баягы адамдардын арасында, мисалы үчүн ошо ковидти жүргүзүп алгандардын кээ бири симптому чыгат, кээ бири чыкпайт, кээ бири өтө эле жеңил болот. Ал ковид менен мен жугузуп алганмын, таратам деп ойлобойт. Бирок тойдо ошонун бардыгын бир жерге камайбыз дагы саат 6-да, түнкү саат 12-гече бирине бири жугузуп бүтмөйүнчө биз аларды коюп жибербейбиз да.
көрдүңөрбү? Моундай эпидемиологдордун көз карашы менен ушундай болуп атты да. Ошол эле учурда жанагы митингдер дагы көп болуп атты. Азыр деле моундай сүрөттөрүндү карап көрсөңөр, ачып туруп интернеттен карап көргүлө, ошо 1000 деген бир 5-6 миң адам жүргөн болсо да, ошо митингдин ичинде бир көп болсо бир 20%-ында маскасы бар, калгандарында маскасы жок эле моунтуп жүрүүдө. Эл такыр эле ошону унутуп калды. Ошондон кескин түрдө кайрадан көтөрүлүп кетти дагы. Ошо экинчи толкун болду да. Экинчи толкун болгон учурда дагы бул экинчи толкун ошол октябрь, ноябрь, декабрь айларында болду. Ошондо дагы 34 миң адам ооруду да, ошол учурдачы. Ошол учурда каза болгондордуку биринчи толкунда дагы өтө көп адамдар каза болуп кетти. Эмне үчүн? Себеби жаткызганга жер жок болуп калды, медиктер жок болуп калды. Алардыга жаткызгандардын арасында дагы аларга көрсөтө турган баягыдай искусственный вентиляция легких аппараттар дагы жетишпей калды, дарылар да жетишпей калды, медиктер өзү да даяр эмес, клиникалык протоколдор дагы жок болуп калды. Ошонун баардыгына өттөн баягы согуш абалындагындай эле медиктер да иштеди да, байкуштар иштеп, ошону улам клиникалык протоколдордун өздөрүнүн тажрыйбасынан, эл аралык тажрыйбалардан жыйып отуруп, биринчи протокол, экинчи протокол, 5 жолу ушундай протоколдорду өзгөрдүк. Протоколдорду өзгөрткөндө да бул жерде бир нерсени ачык эле айтып коюшубуз керек. Ошо бүгүнкү күнгө чейин түздөн түз барып туруп ошо коронавирусту өлтүрө турган дарыбыз жок бүгүнкү күнгө чейин. Бирок ошолордун осложнениясы баягыдай өнөкөт болуп кетпеши үчүн, анан адам каза болгондо эмнеден болуп атат, ошого эмне кылсак жеткизбей кое алабыз деген багытта гана кетип калдык да. Андан кийин вакцинациялар башталды. Анан бир кыйра акыркы учурга чейин бул эмебиз акыркы кездерде азыр бизде мисалы үчүн жалпысынан алып караганда ковидти бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 11 мартта 20-жылдан 5 май 2023 жылга чейин болгон болсо, ошол 1202 күн болуптур да. Бизде Кыргызстанда болсо ал өткөн жылы 10 майдан баштап туруп эле токтоду. Пандемия катары болбой калды да, ковидтин катталып жатты, бирок андай эмес да. Ошо майдан токтолуп бир 3 ай 4 ай эмесиге таптакыр эле болбой калып, андан кийин кайра июль августтарда дагы бир аз көтөрүлүп туруп, ошондон бери азыраак эле болуп калды да. Мына быйылкы статистиканы карай турган болсок, быйыл азыр Кыргызстанда акыркы учурда 321, ушул жылкы эле 5 айдын ичинде деп кое берели, 321 эле учур катталды да. Жалпы эле былтыркы майдан баштап туруп эмесиге бүгүнкү күнгө чейин ала турган болсок 5900 болду. Бул дегенибиз жалпы ооругандардын ичинен 3% түзөт да. Негизинен бул ошо 20-жылда, 21-жылда, анан 22-жылдын ошо эмесиге май айына чейин катталып келди да. Агай, вирус баштагыдай эле кооптуубу? Же болбосо статистиканын мындай азайып жаткандыгы эмнеге байланыштуу? Биздин организм вируска ылайыкташтыбы же вирус биздин организмге ылайыкташып кеттиби, кандай? Бул жерде мындай деп түшүнүш керек да. Бул жерде кээ бирлер айтып атат, биз вирусту жеңдикпи, адамзат дегенде. Бул экөөнүн ортосунда согуш болгон жок, вирус менен адамдын ортосунда. Экөөнүн тең, мындайча айтканда, эволюциялык процесс жүрүп атат да. Эволюциялык процесс бул тынымсыз жүрөт да. Ошол эле вирустар мурда тыптынч эле өзүнүн чөйрөсү, мисалы үчүн жарканаттардын, башка жаныбарлардын организминде жашай турган болсо, адамдын организмине келип калды. Бул сөзсүз түрдө ол өзүнү өзү ыңгайланууга, мындайча айтканда жашоо үчүн күрөшөт. Жашоо үчүн күрөшкөндө бул эмне кылат? Биринчи кезекте өзүнүн чөйрөсүнө жашап аткан адамды өлтүрбөшкө аракет кылат. Биринчи анын максаты ошол. Себеби ал хозяйны өлүп калса өзү дагы өлүш керек. Экинчиси жеңил оорутууга аракет кылат. Вирустун аракети, жаратылыштагы табигый бериле турган аракети да. Ошондой эле андан дагы бир эмеси касиети бул тезирээк таркалып кетүүгө ыңгайланыш керек. Ушул 3 негизги багытта бул өзү жашоо үчүн күрөшүүдөгү негизги багыты вирусту кошо болот да. Ошо үчөөнө тең бүгүнкү күндө булар жетишти да. Мисалы үчүн ошол эле алып карай турган болсок, биринчи толкунда, мисалы үчүн Кыргызстандын эле мисалды алып карай турган болсок, биринчи толкунда жалпы ооругандардын арасынан 3%га чейинки каза боло турган болсок, акыркы толкундагы 22-жылы
болду акыркы толкунда, анда 0,5-0,7% эле каза болду да. Көрбөйсүңөр, каза болгондордун саны ылдыйга түшүрүп кетти. Дүйнө жүзү боюнча алып карап турганыбызда эң башта алганда 15%га чейин, 20%га чейинки каза болуп аткан. Азыркы күндө, бүгүнкү күндөрдө 0,4-0,6 гана пайыз каза болуп атат да. Бүт дүйнө жүзү боюнча жалпы алып караганыбызда 1% негизден жалпысынан каза болду да. Жалпы дүйнө боюнча каза болгондордун. Бирок жана ВОЗдун директорунун айтканы боюнча 9,5-нан 21,5 миллионго чейин каза болду деп айтып атат да булчу. Бирок официалдуу статистикада каза болгону дүйнө жүзү боюнча 6,877 миллиондон ашыгыраак каза болду да булчу. Эмне үчүн мындай болот? Себеби ар бир мамлекетте баягы ошо каза болгондорду же болбосо ооругандарды дагы каттоонун системалары ар кандай да. Ошондуктан ар кандай болот. Бул жерде мындайча айтканда COVID-19'дун таасири аркылуу дагы көп оорулар, башка оору менен дагы каза болот да. Алар катталбай калат. Мисалы үчүн ошол жүрөгү ооруп аткандар же болбосо кант диабети менен ооруп аткандар башкалар. Мисалы үчүн биздин эле статистиканы алып карай турган болсок, ошол 19-жылкы менен орточо эсеп менен алганда 33.000 каза болуп аткан болсо, 20-жылы 37.000 каза болуп атат. Көрбөйсүңөрбү? 21 жылы дагы, 2021 жылы дагы ошондой эле 5.000, 36.000 каза болуп атат. 5.000ге 6.000ге айырма болуп атат. Жалпы эле каза болгондордун арасындачы. Бул дегенибиз ошол ковидтен биз баягы бул ковид болду, ковидтен өлдү деп регистрация кылганыбыз, каттаганыбыздан сырткары, андан сырткары дагы таасир болуп атат да. Муну тактоо өтө кыйыныраак, бирок бул эме факт да. Бул факт. Бүт дүйнө жүзү боюнча деле ошол менин айтканы деле, ВОЗдун директорунун айтканы деле туура эле болот да. Муну эми көбүнчө оценка кылып туруп эле мындай баалоо жол менен эле биз эме таасири ушунчалык болуптур деп гана белгилей алабыз да. COVID-19 пандемиялык абалдан чыкты же болбосо сиз жогоруда айткандай адамзатка мурдагыдай коркунуч жаратпай калды десек болот. Болот. Пандемия токтоду деп айталы. Эмдөөнү да токтотушубуз керекпи? Жок, эмдөөнү токтотпойбуз. Эмдөөнү биз бүгүнкү дүйнө биз мындай илимий изилдөөлөрдү жүргүздүк да. Илимий изилдөө каяктан келип чыкты? Биринчи биз ушу ковид башталганда эле бизге мындай деген эмесиге суроолор болду да. Сөзсүз түрдө илим изилдөө институтунун маалыматтары ушул бардык иш-чараларды жүргүзүү үчүн керек экендигини нак алып чыгып туруп мондай көрсөттү да. Эч ким билген жок. Дагы канча адам ооруйт? Канча адам чындыгыда ушуну жугузуп алды? Ошо жугузуп алгандардын канча пайызы ооруйт? Анын канчасы медициналык мекемеге кайрылат? Анын канчасы ооруканага жаткырылат? Канчасы өлүмгө дуушар болушу мүмкүн? Ошонун негизинде андан кийин келип туруп бүт мамлекет боюнча жанагы бизге ошондой эмелерди коюп турду да. Анан дагы бир алдыбызга койгон милдеттерде мындай деген дагы коюлду да. Бизге алдын ала 1 жума, 2 жума, 1 ай, андан кийинки учурларды дагы канча эми катталат оору деген дагы прогнозду дагы мындайча айтканда болжомолдорду да берип тургула деди да. Ошолорго биз ошондо эле 20-жылы эле мен министр менен Алымкадар Бешеналиевич менен барып туруп Турциядагы ошол жерде окумуштуулар менен сүйлөшүп, өзүбүздө келип туруп атайык 2 жолу семинар үйрөтүп өзүбүздөгү специалисттер менен прогнозду берип турдук да. Прогноздор элге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн кызыл, сары, жашыл кылып туруп 3 эмеге берип койдук. Элдер ошону карап атты. Элдер деле, саламаттык сактоо министрлиги деле, штаб деле ошону карап атты да. Мынакей кызыл болсо бул өтө коркунучтуу. Ар бир регион боюнча ошондой берип турдук да прогноздордучу. Андан кийин биздикиде кандай болду? Биринчи иликтебиз ошо биринчи пандемиянын толкунуда да эле болду. Ошонун толкунда караганыбызда, элди исследовать этип көргөнүбүздө
бизде бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жардамы менен жасадык. Ошондо 30,8% болду. Бул дегенибиз эмне? Бул дегенибиз 1,5 айдын ичинде 2,5 миллионго чейин адам инфицирование болуптур. Өтө тез оору таркалыптыр дегенди билдирдик да. Андан кийин экинчи ириктөөдө уже бунда 71%ды көрсөттү. 2021-дин акырында 2022 жылга жакын калганда агысыда 93%ды көрсөттү. Демек, Кыргызстандагы элдин 93%ы да антителасы бар экен. Булар кээ-бири ошо жугузуп алып туруп антитела иштелип чыгып калды. Анан кээ-бирине биз вакцинация менен эме кылдык. Бүгүнкү күндө 1,6 миллион ашык вакцинацияны жасадык, алар дагы кетти. Көп вакцинацияларды жасап көрдүк. Ошолордон кийин дагы Санкт-Петербургдагы илим изилдөө институту бар, аны менен дагы чогуу изилдеп көрдүк. Ал жерде вакцинация алгандар канчалык антителасы пайда болуптур. Ошондо караганыбызда 99%дан 100%га чейин ким вакцинация алган болсо, ошол оорууна сактана турган антителасы бар экен деп туруп аныктадык да. Дагы бир кызык жери, ошол жерде биз баягы антитела канчага чейин сакталат экендигин дагы ошол жерде карап көрдүк. Сакталат экендигини караганыбызда 8-12 айдын ичинде ошол антителасы бар адамдардын 64%ы да антителасы ылдыйлай баштады. Экинчи этаптагы менен үчүнчү этаптагын текшергенибиздечи. Анан 34-35%дан агылар эмелердики антителасы жогорулады. Эмне үчүн жогорулайт? Жогорулаганы булар баягы вакцинация алгандар, же болбосо кайрадан экинчи жолу жугузуп алып жаткандар, экинчи, үчүнчү жолу. Таптакы жугузулбай турса антитела барып ылдыйлап кетет экен да. Эми мындан ары кандай вакцинация кылышыбыз керек? Себеби бизде бул жагыдан дагы 10% деп кое берели, мындай 97% калат. Эсепке туура болуш үчүн 10% деп койдук. 10% адамдын ичинде бул антителасы жок. Ошол адамдарды биз сөзсүз түрдө вакцинациядан жыл сайын өткөрүп тура беришибиз керек. Негизги ушул вирустардын дагы өзү табияты ошондой. Жалпы адамдардын ичинден, мисалы үчүн грипптики бир жылдын ичинде 2,5–3,5% адамдарды оорутат да. Бул деле ошондой эле болуп калат да. Жана 10% калган адамдардын ичинен бардыгын оорутпайт. Ошонун ичинен оорута тургандар 2,5–3,5% болот. Бирок биз ошолордо кимдер көп ооруйт? Өтө өнөкөт оорулар менен андай бир аярлуу топторду бөлүп алабыз дагы. Ошолорго биз сөзсүз түрдө өлүмдүн санын азайтуу үчүн вакцинацияларды жасап турушубуз керек. Демек, бул вирус таптакыр токтобойт. Кадимки сасык тумоо боюнча биздин жашообузда калды десек болот. Ооба, жаратылышка биздин организмге ыңгайлашып, бул мындан ары дагы калды. Ошол боюнча бул эмесиге жүрө берет бул боюнчачы. Бирок биз ишти токтотпошубуз керек, илимий изилдөө иштерин мындан ары дагы уланта беришибиз керек. Ошого биздиндеги болгон илимий изилдөөлөрдү бизде эмесиге Анна Юрьевна, бул главный государственный санитарный врач эменики, Россияныкы. Ал дагы биздин бүт бардык президенттер баягы чогулганда саммит болду, ушу ковид боюнча. Ошол жерде биздин президентибиз дагы Садыр Жапаров дагы болду, бүт Путиндер бардыгы болгондо, ошол жерде дагы алар айтып өтө каттуу белгилеп кетти. Мына Кыргызстандагы жасалган иш өтө жакшы жасалды. Биз 3 этабы менен карадык. Бул мындан аркы жасала турган иш-чараларыбызды илимий жактан негиздеп, туура алып баруубузга жардам берет деп берди дагы. Ошону менен эле биздин институттун атыны дагы декабрь айында, 22 жыл декабрь айында атайы улуттук илимий изилдөө, коомдук саламаттык сактоо улуттук илимий изилдөө институту деген статус берип туруп, бир аз статусубузду жогору көтөрүп туруп, анан ошону менен да көп алдыбызга милдеттер коюлду да. Азыр эле мына июнь айында дагы эмесиге Санкт-Петербургка барабыз. Ал жерде дагы чоң эмелерди кандай илимий багыттарда иштерди жүргүзүшүбүз керек. Ошолор боюнча дагы бу ковид дагы бар, андан башка дагы баягыдай вакцина аркылуу башкара турган оорулардын да бардыгын кандай илимдерди жүргүзөбүз, ошол боюнча иш-чараларды өткөрүп келебиз. Чоң рахмат агай. Убактыңызды бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Денсаулыкта болуңуз. Рахмат силерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жолку чыгарылышта биз пандемия токтодубу, вирусту жеңдикпи деген маселенин айланасында сөз кылдык. Суроолорубузга вирустарды көзөмөлдөө боюнча илимий практикалык борбордун жетекчиси, медицина илимдеринин доктору, профессор Нурматов жооп берди. Саламатта туруңуздар.